approach. Dayar bu? Dayar. Başladıqanda. Tak. Afça, саламатсыздарбы? Биздин теле көрүүчүлөр, сиздер менен ГГ жаңылык каналы. Биз жаңылыкты баштайбыз. Биздин биринчи жаңылыгыбыз Эргиз ГГнын каналында 1800 подписчикке жетти жана Эргиз подписчиктерине чоң рахмат айтты. Алдыңкы репортажда көрүңүздөр. Йоу, салам алейкум, YouTube көрүүчүлөрүм. 1800 подписчик. Чоң рахмат. Алдыда силерди сонун контенттер күтөт. Мен менен болгонуңарга чоң рахмат. Как говорится, только вперед, назад пути нет. Спасибо всем, что меня поддерживали. Такое время деп кете берсең. Кыскасы достор, барыңарга рахмат. Чоң 1800 подписчик аптан сүйүп жадам. 2000ге Кудай урса жетебиз деген ойдом. Жана ошондой эле Эргиз 1800 подписчик болгонуна PUBG менен Free Fire салыштырып видео чыгарды. Жана ошо видеосун экранга коюп берели. PUBG Mobile жана Free Fire'дын согушун көп эле жерде көрүшүңөр мүмкүн. Ал согуштарды ким кылат? Сен менен мага окшогон школьниктер кылат. Эми сен менен мендей болбошу мүмкүн, бирок не болсо да экөөбүзгө окшогон. Ал эми чоңдорго. Да я ж пошутил. Бүгүнкү видеодо кайсы оюн күчтүү, ким жеңди жана кайсы оюн эң жакшы жана башка суроолор бүгүнкү видеодо жооп берем. Анда видеоролик өзү менен өзү башталат. Жалпы 10 раунд болот. Ар бир раундда кайсы оюн жеңсе 1 упай алат. Түшүнүңөр деген ойдом. Анда баштайбыз. Биринчи раунд эмне жөнүндө оюндар. Жакшылап карай турган болсок, эки оюн абдан окшош жана эки оюндун окшош максаты тирүү калуу жана адам өлтүрүү. Эки оюн тең, бири-бирине айырмасы жок болгонуна эки оюнга тең бирден упай. Экинчи раунд канча адам ойнойт? PUBG Mobile'ды 2020-жылы июлда 734 миллион адам көчүргөн. Ооба, Play Market'те 100 миллион деп турат. Бирок биз унутпайлы, PUBG Mobile'дын китайский да, индийский да версиясы бар. Бирок аларды бир компания карап турат. Ал эми Free Fire'ды 2020 август айында 725 миллион адам көчүргөн. Бул болгону 2020-жылы август айындагы результаттар. Эми 2021 август айында канча адам көчүргөн жыйынтыгын көрө алабыз. PUBG Mobile 1 упай, Free Fire 1 упай. Үчүнчү раунд управление. Мен оюн боюнча жакшы управление PUBG'да. Неге? Карай турган болсок, PUBG'да управлениялар көп. Жана ар бири керектүү жана чыныгы жашоодой атмосфера бар. Free Fire'да болсо көбү керексиз деп эсептейм. Неге? Карай турган болсок, управление аз, физика no. Жок, мен Free Fire'ды жамандагым жок. Болгону менин оюм. PUBG Mobile 1 упай, Free Fire 0 упай. Төртүнчү раунд графика. Ушу графика. Телефондо графикасы жакшы оюндар абдан аз. Бирок арасында да графикасы жакшы оюндар бар. Алардын ичинде PUBG'да, Free Fire'да бар. Келгиле, PUBG'нын графикасын карап көрөлү. Графика жагына келе турган болсок, графикасы 6га бөлүнөт. Плавно, баланс, высоко, максимум, ультра жана UHD.
Free Fire'ın da графикасы PUBG'ныкынан калышпайт. Графикасы 3кө бөлүнөт. Light, стандарт, ультра. Менин телефонум бул графикаларды көтөрөт. Бирок ошентсе да iPhone'до графика жетпейт. iPhone'до графика вау, рай деле класс. PUBG Mobile 1 пай, Free Fire 1 пай. 5-чи раунд оптимизация. PUBG Mobile ушу PUBG'нын оптимизациясы. Эски Redmi Note 5 телефонумду 1 жылда тынчыткан. Күчтүү телефондон ойносоң катып нерв боло бересиң. Ошон үчүн күчтүү телефондон ойногула. Же болбосо ойнобой эле койгула. Free Fire эсимде. Мурда телефонум PUBG'ны көтөрө албаган кезинде Free Fire ойночумун. Бирок ал кезде Free Fire азыркыдай эмес. Олтор түшүнөт. PUBG Mobile 0 пай, Free Fire 1 пай. 6-чы раунд режимдер. PUBG Mobile. Ушу PUBG'нын режимдери. Каласаң арена бар, каласаң бездана комната ойнойсуң. Ар түрдүү режимдер. Амноо сайын сон калаптар менен режим чыгат. Просто вау. Free Fire. Free Fire мага режим жактан жаккан жок. Плюс комната сатып алып ойношум керек. Жана режимдер абдан кеч чыгат. Кыска сөз менен мага режимдер жакпайт. PUBG Mobile 1 пай, Free Fire 0 пай. Раунд 7. PUBG Mobile Play Market'te 677 мегабайт. Не азайып кетти десеңер жок, азайган жок. Калганын оюнун ичинде көчүрдейт. Кирип жатканда 300-үн, адан кийин 100 канчасын көчүрдейт. Болбосо кирбейсиң дегендей кылып коет. PUBG'нын общий местасы канча десеңер, менин телефонумдун местасын 3920 гигабайт ээлейт. Бул ичиндеги загылар жок. Ушунча. Ичиндеги кошкондо 11000-12000 гигабайт болуп кетиши мүмкүн. Free Fire места жагынан көбүнө жагат. Неге? Анткени Play Market'te 716 мегабайт. Ичиндеги загрузкалар менен где-то 2-3 гигабайт болуп калат. PUBG Mobile 0 пай, Free Fire 1 пай. Раунд 8. PUBG Mobile бездана сенин эч ким кошпойт. Даже карап да койбойт. Бирок бир жакшы жери бир жолу Royal Pass сатып алсаң, кийинкиси UC Royal Pass өзү чыгарып берип коет. Эгер 100гө жетсең, кийинки Royal Pass'ка акча салыш керек деп ойлонбойсуң. Free Fire бездана сен бомжсуң. PUBG'га окшоп сени эч ким карабайт. Free Fire'дын мага жакпаган жери ай сайын пропуска 300 канча сом салып туруш керек. Бул арзан, бирок ай сайын салып туруш. Кыскасы эки оюнду тең донат салбасаң, сен бомж оюнчулар ойнойсуң. Сен менин эгер жиза болсо лайк бас. Же каналга жазылып койсоң болот. PUBG Mobile 0 пай, Free Fire 0 пай. 9-чу раунд читерлер. Читерлер оюнду өлтүрбөй кайра оюнду соңго калды. Ишенбейсиңерби? Келгиле карап көрөлү. Кечке бир нерсени кайталап ойной берип тажап кетесиң. Бирок читерлер көргөндө ар түрдүү эмоцияда болосуң. Бул факт. Ушул эле кезде читерлер оюнга проблемаларды алып келет. Оюнду сюжетин бузат. Түз жолду ийрилип коет. Ошентсе да эки оюн читерлерди жоголтконго аракет кылышат. Буга аларга респект. PUBG Mobile 1 пай, Free Fire 1 пай. Азыр эки оюнда упай 6-6. Нече? Бирөө 10-чу раундда силер чече аласыңар. Раунд 10. Силер чечесиңер. Биз канча чечебиз десеңер, бардыгы оңой. Комментке коммент жазып коем. Комментке коммент, жана подкастка коюп коем. Экрандын башынан оң жагында. Силердин голосуңар жана комменттер менен кайсы оюн жеңсе, сообществого чыгарып коем. Мен башы түшүнбөйм. Неге биз каяктагы телефондогу оюндар үчүн бири-бирибиз менен согушуп, урушуп, неге антип? Ушу оюндар мен PUBG'ны ойноп 1095 күн, 226.280 саат убактын бекерден кетирдим. Бул менен эмнени айткым келди? Убакытты бекер кетирбегиле. Оюн үчүн урушпагыла, нерв болуп алгыла жана эң башкысы китеп окугула. Китеп окугула. Бизнес-китеппи, философиябы, романбы, душага жаккан китеп окугула. Менин силерге советим Богатый папа жана Бедный папа деген китепти окугула. Кыскасы достор, главный убакытты бекер кетирбегиле, жашагыла. Бул сөздү мен түнү мотивационный видео көрүп айтканым жок. Жашоо башкача болот. Ошон үчүн достор, развивайтесь, путешествуйте, как сказать. Ютубта көрүшкөнгө чейин. Баатыңа пока.